Кымбаттуу бир туугандар, бардыгыңыздарга Кудай Теңирдин тынчтыгы болсун, Кудайга рахмат. Анын дагы бизге жасаган ырайымы үчүн биз адаттагыдай ушул Кудайдын ырайым күндөрүндө биз Кудай тууралуу сүйлөшөбүз. Анткени биздин максат ошол. Мен жерде жашап жатканда мага дагы чоң мүмкүнчүлүк берилди. Бир жолу мүмкүнчүлүк берилди. Анткени биз алдыда эмне боло тургандыгын биз билбейбиз. Рас мага Кудай ырайым жасагандан соң мен ошол Кудайдын берген ырайымын туура өткөрүшүм керек. Баалап өткөрүшүм керек. Аны мен жерге тепсенди кылбашым керек, урунду кылбашым керек. Ошон үчүн биз Кудай тууралуу, анын чындыктары тууралуу сүйлөшөбүз. Ыйса Теңир жер үстүндө 2000 жыл башта жашап өткөн. Ал жерде 33 жыл адамдар менен бирге болгон. 30 жашында кызматын баштаган. Ал 3 жыл бою адамдарды Кудай менен элдештирүүгө аракет кылып, өзүнүн жакшы кабарын, куткарылуу кабарын, күнөөдөн арылуу кабарын, Кудай менен элдештирүү кабарын ошол жерде, жергиликтүү жерге, Самарияда, Гадара аймагында, Иерусалимдин бүгүнкү тил менен айтканда Израилдин ошол көп аймактарында кыдырып өзүнүн кызматын жасап жүрдү эле. Бирок 33 жашта ал асманга алынды. Адегенде өлдү. Аны бейгүнөө, күнөөсүз жерден, жазыксыз жерден аны айкаш чыгачка келишти. Бирок ошол иш Кудайдан болду. Анткени эгерде Ыйса айкаш чыгачта керилбегенде, анда биз, сиз, бүткүл адам анда куткарылууга жетмек эмес, куткарылууну алмак эмес. Качан Ыйса Теңир өлүп, анан 3 күндөн кийин тирилди, өлүмдү утту, анан жерде дагы 40 күн болду, андан кийин асманга көтөрүлүп кетти. Кудай Ыйса Теңирдин ошол кызматын, жакшы кабар кызматын бир учурда өзү 3 жыл бою алып жүрсө, жасап жүрсө, ошол 3 жыл аралыгында ал 12 шакиртти тарбиялап, чогуу өзү менен алып жүрүп көп нерсеге үйрөттү. Бирөөсүн эсептебегенде Жүйд Искариот кийин чыккынчы болуп, кийин өзүн өзү өлтүрүп алат. 11 болчу. Анан кийин биз элчилердин иштери китеби. Андан 2 инсанды тандап алып, анан Матейди Жүйдтүн ордуна 12-элчи кылып, аны шайлашат, тандап алышат. Ошентип алар Ыйса Теңирдин жердеги ишин улантышат. Алар Ыйса Теңирдин жакшы кабарын улантып, Ыйса Теңир жетпеген, барбаган жакка, башкача айтканда дүйнө жүзү боюнча алар Ыйса Теңирдин жакшы кабарын көбөлөндүрүшөт. Бирок арадан убакыт өттү. 1950, 2000 жыл өтүп кетти. Бүгүнкү күндө биз Ыйса Теңир баштаган ишти элчилер улантты. Андан кийин жакшы кабар жетип отуруп арадан 2000 жыл убакыт чапчы өтүп кетти. Эми бүгүнкү күндө ошол Ыйса Теңирдин мурасын, жакшы кабарын биз алып жүрөбүз. Биз дагы элчилердин иштерин улантууда. Демек, биз кызмат кылып жатабыз. Ыйса Теңир өзү кызмат кылды, кызматчылар дайындады. Ыйса Теңир асманга көтөрүлгөндөн кийин ошол кызматчылар Ыйсанын кызматын улантышты. Ошол кызматты бүгүнкү күндө биз дагы улантып жатабыз. Мен бир аз Кудай Теңирдин сүйүүсү тууралуу айткым келип жатат. Кудай Теңирдин максаты бүткүл дүйнө жүзүн куткарып алыш. Анткени бүткүл дүйнө жүзү күнөөгө батып калган болчу. Эми кантип далилдейт? Ыйык жазыпта так жазылып турат. Жакандан болгон жакшы кабар 3-чү бөлүм 16-чы аят. Буну кимдер гана билбейт. Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн, абдан деген күч өтметиш турат. Өзүнүн жалгыз уулун берди, Ыйсаны берди. Максат биздин куткарылып калышыбыз үчүн, түбөлүк өмүргө ээ болушубуз үчүн. Ушул жерде бир негиз жатат. Качан Кудай Теңир өзүнүн уулун курмандыкка берген кезде, ал өзүнүн сүйүүсүнүн эң чокусун далилдеген. Болот го биздин жанагы түшүнүктөрдө сүйлөп калат эмеспизби? Мына
мен сага эң акыркы күчүмдү аябастан жан үрөп мына ушул нерсени бергенин жатам. Же акыркы күчүмдү берейин. Мындан аш кыла албайм. Себеби менин ушул жеткен чегим дегенде эле Кудай Теңир дагы сүйүүсүнүн эң чоңун, чокусун көргөздү. Бул Ыйса Теңирди дүйнө жүзүнө үчүн курмандыкка бергени менен байланыштуу эле. Эми менде суроо. Кудай Теңир бепбекер өтө баалуу нерсени мен үчүн, менин куткарылуум үчүн берип жатса, мен Кудай Теңирге эмнемди бере алам бүгүнкү күндө? Мени куткарып алды. Эмнемди мен берип, ошол жок дегенде анын сүйүүсүнө бир нерсе жасай алам. Бизде энени баалуу, апаны баалуу бул жогору турат. Биз мынтип айтабыз. Ошол энемдин мен ак сүтүн мен жылдап энем үчүн бир нерсе кылсам да актай албайм деп калабыз. Туурабы? Кудайдыкы каякта турат анда? Эненикин. Бизди 30 жыл карадыбы, 20 жыл карадыбы, ошол канча эмгек кылып, энебизге машина алып бербейли, апабызга үй жай алып бербейли, биз сүйүүнү далилди ага болгон ошонун жасаган ишин дагы актай албайт экенбиз. Кудайдын ишин актап алууга мүмкүнбү? Ошон үчүн бизден болгон аракет бул эң эле башында бул кызмат турат. Кызмат мен Кудайды сүйгөндүктөн чыккан нерсе, аракет. Бул нерсе бизди Кудайга кызматташ кылат. Анткени мен бир учурда күнөөкөр болчумун. Анан Кудай менен бир жерде Кудай мени менен жолукту. Менин жашоом түп тамыры менен өзгөрө баштады. Эми ошондон баштап башка адамдарга элчилер сыяктуу жакшы кабар таркатышым керек. Анткени алар дагы мен сыяктуу Кудай менен элдешип, алар дагы сүйүүнүн дамын билиш үчүн, куткарылгандыгын түшүнүш үчүн, туурабы? Эми биз кызмат тууралуу сөз кылабыз. Кызматчы деген эмне? Кызматчы деген ким? Кызматчы бул асмандагы Кудайдын жердеги убактылуу, ишенимдүү куралы. Кызмат деген эмне? Кызмат бул жердеги ар кандай багыттагы жасай турган иш, ошол иш кыймыл менен же кандайдыр бир иш аракет менен коштолот. Демек, кызмат бул жердеги ар кандай багыттагы жасай турган иш, бирок менин ошол ишим кыймыл аракет менен, бир иш аракет менен коштолот. Бирок кызматтын түрлөрү бар. Мекен үчүн кызмат кылуу, ата-эне үчүн кызмат кылуу, тууган үчүн кызмат кылуу, жакыным үчүн кызмат кылуу, өлкө үчүн кызмат кылуу, жана башка. Бир нерсени эске алыш керек. Качан мен өлкө үчүн кызмат кылганда, же бир жердеги мамлекет үчүн кызмат кылганда, мамлекет сенин кызматыңды баалап, акыңды берет, маянаңды берет. Белгиленген талапта бир өлчөмдөгү бир акчаңды берет. Анткени сен мамлекет үчүн жан үрөп, өзүңдүн күчүңдү, мээнетиңди арнап жатасың. Мамлекет ошол нерсени баалап, бизге, сизге, кимде ким мектепте мугалим болуп иштесе, бухгалтер болуп иштесе, дагы бир мамлекеттик жумуштарда иштесе, бекер иштебейбиз. Мамлекеттин белгиленген акчасын алып иштейбиз. Бул ал сиздин мээнетиңиз, туурабы? Мен 3 нерсени карап өтөм. 3 нерсени сүйлөшөбүз. Биринчи, кызмат тууралуу сүйлөштүк. Кызмат бул чоң нерсеге байланыштуу, бирок ошол нерседе биз Кудайга кызмат кылуу дегенди түшүнүп алышыбыз керек. Эмесе биринчи суроо, Кудайга кызмат кылуу деген эмнени түшүндүрүшү мүмкүн? Кудайга кызмат кылуу деген качан адам Кудайга ишенип, Ыйса менен жакын болгондон кийин анын жердеги ишин улантты. Мен жогоруда айтпадымбы, элчилер Ыйса Теңирдин жердеги ишин, толук бүтпөй калган ишин алар эмне кылды? Улантты. Бирок Кудай Теңир алар менен болду, рух аркылуу жетектеди. Бирок адам түбөлүктүү жашабайт экен да. Алар дагы 50 жыл, 60 жыл, 30 жыл кызмат кылды, анан алар да түбөлүктүүлүккө кетти. Андан кийин башка шакирттер жаралды, башка адамдар жаралды. Ошентип убакыт өтүп, мына биздин доорго жетти. Кудай ырайым кылса, анын ырайымы дагы улантылса, создуктурулса, анда жер үстүндө
Бизден башка муун жаралат. Алар дагы Иса Теңирдин ишин дагы улантып, башка адамдарга анын сүйүүсү тууралуу жеткиришет. Демек, Кудайга кызмат кылуу жердеги анын максатын, планын ишке ашырууга салым кошуу дегенди түшүндүрөт. Салым кошуу. Бизден мурдагы муун ата бабаларыбыз дагы ишенген. Алар дагы салымын кошту, алар кетишти. Бүгүнкү күндө биз дагы кызматка салымыбызды кошуп жатабыз. Кудай Теңирди, Ыйсаны сүйгөндүктөн. Мен алгач Кудайдын куралы деген кимдер? Кудайдын пайдалуу идиши деген кимдер? Мен негиз катары Элчилердин иштери китеби 9-бөлүм 15-аяттан, ошондой эле Некемия китеби 9-бөлүм 30-аятты окуп бергим келет. А дегенде Элчилердин иштери 9:15. Бирок Теңир ага баргын, анткени ал менин тандалган идишим, ал мен жөнүндө элдердин, падышалардын жана Ысрайыл элинин алдында жарыялайт. Бул Элчи Павылдын эң алгачкы кадамдары эле. Элчи Павыл тууралуу сөз кетип жатат. Ал Элчи Павыл эбегейсиз Кудайдын ишинде салым кошкон адамдардын, кызматчылардын, элчилердин бири. Мына ошол ишенгенге чейинки анын абалы тууралуу сөз болуп жатат. Кудай Теңир айтып жатат, бул Павыл менин идишим, менин куралым болот. Ал падышалардын, элдердин алдында мен тууралуу жарыялайт дейт. Некемия 9:30. Аларды кайрылар бекен деп көп жылдар күтүп, өзүңдүн рухуң менен пайгамбарларың аркылуу алардын эсине салып турдуң, бирок алар укпай коюшту. Бул жерде ошол адамдарга, өзүнүн элине Кудай Теңир аларды кайрылар бекен, жүзүмдү издешери бекен деп, же алар туура эмес жолго бурулуп кеткенде өзүнүн пайгамбарларын жиберип турду дейт. А пайгамбарлар болсо Кудайдын кызматчылары болчу. Демек, алар да Кудайдын пайдалуу идиштери эле. Демек, кеп мында. Бүгүнкү күндө биз Кудайдын, асмандагы тирүү Кудайдын жердеги пайдалуу, убактылуу идиштерибиз же куралдарыбыз десек туура болот. Экинчи карай турган нерсе, кантип кызмат кылса болот суроо. Биз биринчи нерсени аныктадык. Кудайга кызмат кылуу деген эмне? Кудайга кызмат кылууну биз сөз кылдык. Ошондой эле ыйык жазуудан Кудайга кызмат кылган адамдардан окудук. Павыл бир учурда Кудайга кызмат кылган. Ал эбегейсиз чоң иштерди жасаган. Некемиядан окудук, пайгамбарлар да болгондугун. Бирок мен эки эле аят менен гана чектелип жатам. Ыйык жазуу 66 китептен турат. 66 китепти 40-тан ашуун авторлор жазган. Ал авторлор ар кандай доордо жашашкан. Муса пайгамбар болсо 1350-жылдан 1450-жыл аралыгында жашап атат. Муса пайгамбардан Нундун уулу Жашиядан кийин жазуучулардан Шемиэл пайгамбар, анан Дөөт падыша, Сулайман падыша, андан кийин башка Ишая, Жеремия, Жезекиел, Даниэл, Ошуя, Амос, Сепания, Акай, Захария, Малахия деген пайгамбарлар жашап өткөн. Алар китеп жазып калтырып атат. Кудайдын рухунун жетеги менен жан келишимде Матай, Марк, Лука, Жакан, анан Петр, Жакып, Жүйүт, Павылдын каттары, мына ушулар жазылып атат. Ушул 40-тан ашуун авторлордун бардыгы алар кызматчылар болчу. Алар Кудайга кызмат кылуу эмне экендигин жакшы түшүнгөндөр болгон. Эми жашоо колдоно алалы. Сиз Кудайга эмне салым кошо аласыз? Кызмат кылып жатасызбы? Эгерде кызмат кылып жатсаңыз, сизде кызмат кылышым керек экен, менде кызмат кылууга каалоо бар деген ошондо ниет болуп жатса, бул аябай жакшы, аябай туура ниет. Жакшы ойду ойлонуп жатасыз. Керек болсо кыялданып коюу дагы кызмат тууралуу, Кудайга кантип кызмат кылсам болот деп бир ойдон кыялданып коюу дагы туура ниет. Бирок тилекке каршы көптөгөн адамдар андай ниеттенбейт. Жыйынга жөн эле келишет, кайра кетишет.
жыйында бир нерсени эске алыш керек. Кызмат кылып жатып чалынып калган адамдар болот. Биз ал тууралуу да кийин сүйлөшөбүз убакытка карап. Эми экинчи карай турган нерсе кантип кызмат кылса болот? Кудайга кызмат кылуу бул абдан туура нерсе. Эгерде менде Кудайга кызмат кылууга ошондой бир дилгирлик каалоо болуп жатса, бул аябай жакшы ой, жакшы ниет. Накыл сөздөр 26:10. Күчтүү адам бардык нерсени өз каалоосу боюнча кылат. Ал акылсыз да сыйлайт, өтүп бара жаткан кишини да сыйлайт. Демек, өз каалоосу, өзүмдү каалоо болду деген нерсе, бул адамдан өз эркинен чыккан нерсе. Бирөө желкесинен кармап, жаактап кармап, муунутуп кызмат кыл дебейт. Менден өзүмдөн каалоо болуш керек. Ал каалоо Кудайды чын жүрөктөн сүйгөндүктөн менин ага карата жообум. Бирок адамдын жашоосунда сөзсүз түрдө бир себеп болот. Каалоо болсо эле кызмат болуп кетпейт. Себеп болот. Насаатчыларды көргөн эркек бир туугандар, жаш бир туугандар насаатчы болгулары келет. Чыгып хордордо откан бир туугандар көрүп, харисттерди көрүп, ошондой аларда бир жүрөгүндө бир аалуу пайда болот. Жана башка ушул жыйын ишинде кызматтарды көрүп, аларда бир эмне болот? Кызмат кылып жаткан адамды бул жакта келген адам көрүп, ал шыктанат. Ал шыктанууну ага Кудай берип жатат. Анткени хордордо откан адамды дагы, насаат сүйлөп жаткан адамды дагы Кудай жетектеп тургандыктан тигил адам эмне болду? Алардан сабак ала алды. Демек, себеп болот. Себептен ула менде өзүмдө каалоо болот, туурабы? Жөн эле менде каалоо болуп кетпейт. Сөзсүз түрдө менин каалоомдун ишке ашуусуна бирөө себепкер болот. Мен врач болгондо, менин врач болуума ким себепкер болду? Бир хирург себеп болду, бир травматолог. Колум сынып калды. Колум сынып калганда мен врачка алып бардым. Ал менин колумду гипстеп, жакшынакай мени өзүнүн бейтабы үчүн кам көрдү. Бул жакшы иш экенин көргөн тигил жигит же кыз, врач болсо жардам берет турбайбы? Мен дагы болоюн деп, анда эмне пайда болду? Кичинекей от, жалын жүрөктө каалоо. Демек, анын врач болуусуна, доктор болуусуна бирөө сөзсүз түрдө себепкер болот. Биз Кудайга кантип кызмат кылса болот дебедикпи? Ошону 3 нерсесин карайбыз. Ошол пункттун 3 нерсеси бар. Биринчи, эмесе кызмат кандай нерселер менен байланыштуу? Биринчиси, кызмат менин жүрөгүм менен байланыштуу. Бул канчалык деңгээлде мен кызматка татыктуумун? Эгерде менин жүрөгүмдө кызмат менин жүрөгүм менен байланыштуу болбосо, мен жөн эле эл үчүн кызмат кылгым келсе, анда бул кызмат эмес. 1-Жылнама китеби 29:17. Кудуреттүү Кудайым, сенин жүрөктү сынаарыңды, таза жүрөктү сүйөрүңдү билем дейт. Мына, таза жүрөк менен менде кызматка болгон баштоо, киришүү болуш керек. Эң эле алгач менде жүрөгүмдүн тазалыгы болуш керек, каалоо болуш керек. Кээ бир адамдар бар, ошол башка адамдар сыяктуу насаатчы болуш келет, ырчы болуш келет, балдар менен иштешкиси келет, жан сооротуучусу ошол болгулары келишет. Бирок бул кээде жанагы жаш бала бир кинону, бир баатырлар тууралуу кинону көрүп атканда, ал ошондой баатыр болгусу келет. Туурабы? Анда ошондой каалоо бар. Бирок ал ошол нерсени чын жүрөктөн, тазалык менен кылышы керек. Так эле ошол сыяктуу менде бир кызматчы болгум келсе, мен да дегенде жөн эле шыктанып, бул насаат сүйлөйт экен, насаат сүйлөсө элдер тоо кылат экен, же мындай болот экен деп эмес, анын жоопкерчиликтүү жактары бар. Менде таза жүрөк менен жүрөктөгү Кудайга карата чыныгы сүйүү болушум керек. Бул биринчи кадам. Экинчиси, кызмат бул абдан комфорт кыялдарды ишке ашыруу эмес. Көптөгөн адамдар бул жакта кызмат кылып жатса, ойлошот аларды көрүп алып. Мисалы, кызматчы болсоң, эң жакшы үйдө жашайсың, айлык аласың, машинелүү болосуң, квартиралуу болосуң, же бир жерде
же бир жакта отпускада андай эмес. Кудай эч качан кызмат үчүн сен мыкты ушул жердеги сонун үзүрлүү жашайсың деп айткан эмес. Бирок биздин оюбузда туура эмес нерселер жаралып калбаш үчүн, кыял ойлор жаралып калбаш үчүн мен айтып атам. Экинчи кадам, эч качан кызмат кылам дегенде бир нерсе алайын деп кызмат кылбайм. Мен Кудайды сүйгөндүктөн өзүмдүн чын жүрөгүм менен мен ага бар нерсемди арнашым керек. Менде жөндөмдүүлүк барбы? Ошол жөндөмдүүлүгүмдү колдонушум керек. Анткени ал жөндөмдүүлүктү Кудай берди өзүнө кызмат кылдырыш үчүн. Бирок мен ошол кызматты сатпашым керек, бир нерсеге алмашпашым керек. Демек, бизде ким жакшы кабарчы болсо, жан соротучу болсо, насаат айтса, же хордо Кудайды даңктап ырдаса, же балдары менен иштесе, ал адам убактысын арнайт, көп күчүн, энергиясын коротот, көп жерде өзүн тыюусуна, ошондой өзүн кармайт, өзүн тыйыш керек болот, же өзүн тыюусуна туура келет. Эң жакшысын адегенде бейтапка берет, туурабы? Анын жакшы болуп кетиш үчүн. Демек, кызматчыдан ушундай нерселер талап кылынат. Тескерисинче мен комфорттуу жашоого жетейин эмес, алсыз болуп жаткан адамдарга Кудайдын чындыгын жеткирейин дейт. Ага комфортный болсун дейт. Комфортный деген сөзүн бул руханий маанисин айтып атам. Ал сүйүүгө жетсин, эң жакшысына жетсин деп биз эң мыкты нерсени каалайбыз. Тескерисинче кызматчы башкаларга кызмат кылат, кызмат кылдырбайт. Ыйса Теңир өзү жерге кызмат кылдырыш үчүн эмес, кызмат кылыш үчүн келген деп жазылып турат. Үчүнчү маанилүү нерсе, үчүнчү кадам, кызмат бул кичинекей кадамдан башталат. Мен бүгүн ишендимби? Бир жумадан кийин насаатчы болуп калбайм. Мен бүгүн ишендимби? Бир жумадан кийин ой деп ырдап кетпеймин. Мен кызматты акырын кичинекей нерсе менен баштаймын. Эмне үчүн чоң нерседен баштабаймын? Мисалы үчүн 17-18 жаштагы баланы алып туруп президент кылып койсоң, же бир жогорку кызматтагы иштери койсоң, ал иштей албайт. Ал отуруп бериши мүмкүн, же өзүнүн оюнан бир жазып бергенди сүйлөп коюшу мүмкүн, бирок эч качан ал эл үчүн кызмат кыла албайт. Эмнеге? Анткени анда тажрыйба жок. Ала дегенде окуш керек, башталыш мектепти, орто класста окуш керек, чоң класста окуш керек, 11-ди бүткөндөн кийин университетте окуйт, андан тажрыйба алыш үчүн дипломун алып алып иштейт. 1-2 жыл иштейт, анан башка иште иштейт. Ошентип окуу эмне экендигин, мээнет эмне экендигин, адамдар менен иштеш эмне экендигин, адамдарга кызмат кылуу эмне керек экендигин ошентип 10-15 жыл иштегенден кийин анан аны жогорку кызматка койсо ал даяр болуп бышат. Биринчи тепкичти баскан кезде, биринчи тепкичти баспай туруп 10 тепкичке мен аттай албаймын. Ар бир тепкичтин өзүнүн орду бар. Ирээттүүлүгү жайгашкан, тагы ошол сыяктуу акырындык менен башталган кызмат бул чоң тажрыйбага жеткизет, ошондой эле чоң жемиш берет. Биз ушул менен 3 кадамды Кудайга кантип кызмат кылса болот биз карап өттүк. Үчүнчү жыйынтыктоочу нерсе, бул 3-чү пунктубуз. Кызмат кылуудан пайда барбы? Ыйык жазууда ыйык элчи Павыл мындай деген суроолорду берет. Петрдин сөзү. Ал мындай дейт. Марктан болгон жакшы кабар 10-бөлүм 28 аят. Петр ага мына Ыйсага айтып атат. Биз баарын таштап сени ээрчип жүрөбүз деп айта баштады. Ошондо Ыйса мындай деди. Силерге чындыкты айтып коеюн. Мен үчүн жана жакшы кабар үчүн үй жайын, же ага-инилерин, же карындаштарын, же энесин, же атасын, же аялын, же балдарын, же жерин таштаган адам азыр бул дүйнөдө куугунтук учурунда да 100 эсе көп үй жайга, ага-иниге, эже карындашка, ата-энеге, балдарга жана жериге, ал эми келечекте түбөлүк өмүргө ээ болбой койбойт дейт.
Демек Петр ошол учурдагы адамдардын жашоосундагы өтө маанилүү суроону берип атат. Биз жогоруда сөз кылбадыкпы? Мамлекетке кызмат кылганда мээнетимди баалап мага акчасын берет, майнамды берет. А Кудайга кызмат кылган кезде биз эмне алабыз? Биз түбөлүк өмүргө ээ болот экенбиз. Кудай Теңир бир учур келет, бизге татыктуу сыйлыгын берет. Бирок ушул жерде дагы бир нерсе жазылып турат. Качан мен Кудайга ишенгенде туш тараптан сыноолорду мен башыман кечирем. Ошол сыноолорго мен тике Кудайдын күчү менен чыдаганга, кайрат кылып туруштук бергенге туура келет. Мен кызмат кылганда, кызмат кылар алды шайтан туш тараптан өзүнүн атакаларын, соккуларын жасайт. Мен ага да кайрат кылып, сабыр кылып, ишеним калканы менен, чындык сөзү Кудайдын сөзү менен мен туура куралданып каршы турушум керек болот. Өзүмдүн каршылаштарым, мага каршы болгондор өзүмдүн үйүмдөгүлөр, агам, ата-энем, эже карындаштарым болушу мүмкүн, же балдарым. Аларга дагы туруштук бергенге, чыдаганга туура келет. Тескерисинче аларды сүйгөнгө туура келет. Бул оор жагдай. Бирок Иса айтып жатат: сен ушул дүйнөдө, сен ушул нерселерден арылышың мүмкүн, мага кызмат кылам деп. Бирок билип кой, ушул дүйнөдө сен бирөөнү жоготуп аласың, бирок бирөөлөрдү утуп аласың. Ата-энеңден айрылдың, ишеним багытында. Сени таштап кетти, сенден чанып кетти, бирок сен кызмат кылып башка адамдарды Кудайга алып келесиң. Эми сенин ал жакының болуп калды, бир тууганың болуп калды. Ал эми сен түбөлүктө түбөлүк өмүргө ээ болосуң. Демек Кудай бизге мына ушундай маяна берет. Ал биздин эмгегибизди баалайт. Бирок кызматта жогоруда ушул 3 нерсени эске алдык. Албетте кызматтын күнгөй тескей жагы бар. Жоопкерчиликти биз анын баардыгын караган жокпуз. Биз үстүртөн жөнөкөй түшүнө алыш үчүн маанилүү нерселерди карадык. Эми Кудайым силерге түшүнгөнгө, өзгөчө батасын берсин, жетектесин. Аминь.